Күнгө бейшемби саат жебелер 19 саат 15 мүнөттү көргөзүп турган учур КТРК спорт телеканалынын түз эфирин арена берүүсү улантат. Бейшемби күнү ушундай биздин студиябызга коноктор келип кызыктуу маек куруп берип жүрөт. Эсиңиздерде болсо бардык көк бөрү сүйүүчүлөрүн, көк бөрү көрөрмандарын азыр экранга жакыныраак чакырып өтөйүн. Анткени өткөн аптада Чолпон Ата шаарындагы ат майданда Нооруз 2022 аталышындагы турнир жыйынтыкталгандыгын көрдүк. Өтө кызыктуу оюндарга күбө болдук. Көк бөрүчүлөр өздөрүнүн жогорку деңгээлин көргөзүп, эң башкысы кырсыксыз жакшы жыйынтыктарды көргөзүп өтүштү. Кызматыңыздарда Дайырбек Бейшеналиев. Бүгүн менин конокторум ошол финалга чейин чыккан, бирок финалда бир аз мүмкүнчүлүк жетишпей калды. Сары Өзөн командасынын оюнчулары, команда капитаны Нурбек Юсупов агайыбыз жана Белек Мукаев байкебиз бүгүн биздин студияда конокто. Ассалам алейкум байкелер, кандайсыздар, кандай келип алдыңыздар? Жакшы. Көрөрмандар менен учурашып айтыңыздар. Ассалам алейкум көрөрмандарга. Общий кыргыз элибизге салам айтабыз. Абал кандай? Биринчи эле суроо, ошол оюндан кийинки абалдарыңар кандай, өзүңөрдү кандай сезип жатасыңар азыр? Оюндан кийинки абал кичине жакшы эле, мындай бул спортта. Спортта жеңүү болот, утулуу болот. Утканды да билиш керек, жеңилгенди да билиш керек. Эс алып мындай кичине үйдөгүлөр менен болуп үлгүрдүңөрбү же такыр эле үлгүрбөй азыр дагы да болсо ошол жактан баш аягы жыйылбай жатабы? Жок, келдик аяктан. Аяк оюн бүттү да үйгө келип болбой эле кичине иште кичине эме болуп калат. Жеңил ызасы болуп Бир аз кичине эме бар. Команда капитан катары сизге ошол тарабында көбүрөөк суроолор жаралса керек. Суроолор келип атат. Эмне себептен утулуп калдыңар? Эмне болду? Эмне себептен атыңар кичине эмерээк болуп атабы, слабый болуп атабы, же өзүңөр слабый болуп атасыңарбы? Тигилерге окшоп дайынданбайт белеңер деген суроолор көп эле келип атат. Көп эле болуп атат андайлар. Ошол суроого жараша жооп берип коюп атабыз. Элге дагы ошо көрөрмандар бар, ушу уктабай түнү менен барган көрөрмандарыбыз да бар. Көлгө чейин барып колдоо көрсөтүп, аларга дагы рахматыбызды айтабыз көрөрмандарыбызга. Белек байке, сиздин абалыңыз кандай оюндан кийин? Жакшы эле. Эч кандай жаракат жок дейби? Биртке денелер ооруп атат, бирок азыр жакшы болуп калат эми. Эрэндердин эр оюну көк бөрү дейт эми. Сөзсүз түрдө көк бөрүдө чындыгында кагылышуулар, аттан жыгылуу учурлар көп болот. Эң башкысы ошо ден соолугуңуздар чын болсо азыр андан ары демек машыгууларды баштайсыңар кайрадан же азырынча тыныгуубу? Азырынча кичине тыныгуу, андан кийин могу кичине бир 10 күн эметип алып уже баштайбыз да. Машыгууну кайра эле. Жакшы. Белек байке, сиз минген 83 аргымагы турнирдин эң мыкты аргымак болду. Бул боюнча өзүңүздүн оюңуз кандай? Ушундай жыйынтык болот деп күттүңүз беле? Жок, күткөн деле эмеспиз. Кандай болот экенин алат деле. Мындай менин көзөм элимде ал жакшы эле ат да. Өзүңүз багасыз, өзүңүз таптайсыз. Школдун аты да бул, мектепке сатылып келген да. Канчасы школа ачып. Азыр 8ге чыгып калды да алар. 8ге чыгып калса ошондо 5 асы болот экен. 5 асы болуп калат. Кайсы жылдан бери ошол аргымакты? Бул атты 2 жыл мурун бир чемпионатта мингем, анан ошол жерде бир миндим, анан Байтиктин 200 жылына бир мингем. Бул негизи бир достордун аты болчу да. Ар кайсыга сатылып атып, эми акыры мектепке сатып алганбыз. Ошондо 2 жыл болгондо кунан же болбосо бышты кезинен бери эле билет экенсиз да. Ошондо мен ал где-то 2 асы кезинде да, ошо 2 асы 3 асы болуп турганда мен биринчи жолу минген да. Көндүрүш кыйын болду өзүңүздү ылайыктап алыш аргымакты же? Буну мен өзүм деле көп көндүргөн жокмун. Бул ат ар кайсы жакта минилип жүрүп көнүп келип, анан мен кичине доработка кылдым болгон ошол. Ат өзү негизи жакшы ат да. Өтө мыкты аргымак экен чындыгында. Мынча эме болуп кетерин эле билген эмесмин, бирок ошо полёдо эми аны эл чечип койсо керек да, ошо жакшы ат да. Сары Өзөнгө жаңы келиңиз. Кандай кабыл алышты командадагы оюнчулар? Сары Өзөндө бул инилерди мен кичине эле тааныйм да, алар менин эң улуусу болуп калдым да. Нурбек экөөбүз жакын эле турабыз да, айылдашпыз да. Айылдарыбыз жакын, биз ошол жерде керек деп улак чабабыз кичигибизден бери. Канча жашыңардан бери таанышсыңар чын экөөңүздөр? Нурбекти көп жыл болуп кетти, анан 18-19 жашымда чаап жүргөндө бул да чаап жүргөн да. Ошол көк бөрү аркылуу эле таанышкансыздар башында эле. Ал жерде бүт эле тааныйм мен эми. Көбүнчө мен жактан балдар бар, Самырдан балдар бар.
Кара Балтадан. Ал балдар менен мен ар кайсы клубтарда да ойногом да убагында. Сиз ошо 17-18 жаш кичирээк кездериңерди сөз кылып калдыңар. Негизи эле көкбөрүгө келип калышыңарга эмне себеп болду? Башынан баштап айтып берсеңиздер. Мен папам чапкан да. Байкем чапкан. Ошолорду көрүп эле чапкам. Айылдын намысын коргоп чыгып эле ошондон чагып алдык да биз. Байке, сиздики кандай болуп калды көкбөрүгө келишиңиз? Бизге келишибиз кандай эми ошол маалда мисалы үчүн азыркыдай деле эме жок да, кызыгып телефон. Ал маалда айылда болгондон кийин ат минебиз. Улак, мисалы үчүн бизде улуулар, байкелер ойнойт, байкемдер ойнойт. Аларды көрүп улак жөнүндө сүйлөшөт көчөдө. Анан ошого эле мен да ушуларга окшоп тартсам экен. Ушуларга окшоп чоң улакты коёшун айыл. Башында биз айылдарга эле түшүп жүрдүк да, кичине айылдын ичинде эле. Чоң ошондой оюндарга түшсөм экен деп жүрүп эле ошол жактан бир өзүм байкем да түрткү болуп, ошол ат дайындап, ошол эмет берип атып байкем. Ошонун аркасы менен ушинтип тартып кеттим окшойт деп өзүм эметем да. Кайсы жылдары эле ошо жаңыдан улакка кирип жаткан убагыңар? Кайсы биз эми мектепте окуп жүргөндө эле эми айылдын ичинде ойноп калдык да. 2010-жылдар болжол мен. Жок, 2010дон эрте го дейм. Андан ары 2005. Ушу кичирээк кезде окуп жүргөндө эле айылда ойноп жүрдүк. Анан чыгып айыл болгонго түшүп калдык. Ошо айыл болуп тартып калганда ошондо белек экөөбүз ошо маалда бири-бириңерге каршы ойнойсуңар. Каршы болуп ошондо ошондон таанып. Өзүнүн айылынын намысын коргойт да. Мен өзүм айыл, экөөбүздүн ортосунда 3 эле айыл. Ошол кезде деле тайгазандар бар беле азыркындай? Мен көрүп калчумун ошо айыл жергесинде ойнолгон улакта. Айыл жергесинде жок эле, анда мындай шаарда эле болчу. Жерди казып алып, ошол жакка салып. Жер эле жанагындай жипке. Жип жер улак ойнойбуз да. Ошондой эле да негизи айылдарда казан жок эле. Ошондой жипке. Ошол улакта ойноп жүрүп, андан кийин тайгазанга өтүш оор болдубу бир аз? Ал бир аз тайгазандын эмеси башкача да, правиласы башкачараак, жер улактыкы башкачараак болот да. Эми казан тайгазандыкында казанга сагыш керек. Ошонусу бар, коргонуу. Экөөңүздөрдөн коргоочусуздар негизи сары өзүн азыр. Коргоочу ушул тайгазанды коргош үчүн эмне кылыш керек азыр көкбөрүдө? Манын аягын агайды, агай айтып берсин. Тайгазанды коргош үчүн эмне кылыш керек? Жакшы коргонуш керек да, план чийиш керек. План жакшы болсо, иш алдына чыгат да. Аттын оозу жумшак болуш керек го? Оозу жумшак, мыкты болуш керек минген атың. 83-тө айтып атпайсыңар, ошо 83-кө окшогон аттар болсо, оюндун дагы эмеси деңгээли өйдөлөй баштайт да, ылдамда болот. Оюн шарттары да өзгөрөт да, башкача болот. Ушул жаңыдан көкбөрүн ойноп баштаганда бара-бара ушул жылдарга барганда көкбөрү кыргыз спорттун ичинде, жеке эле кыргыз спорт эмес, эми көчмөндөр ошол кошуна мамлекет Казакстан бүт жерде эле ойнолуп калбады көкбөрү. Жада калса АКШдан да коноктор келди. Ушунчалык популярдуулукка жетет деп ойлодуңуздар беле? Ушундай бир ийгиликтүү көкбөрүчү болуп кетем деп. Бул негизи мурун ушу байкелерибиз айтып калчу да. Бул көкбөрү өнүгөт депчи. Өнүгөт, бара-бара акырындык менен өнүгөт деп. Эми биз деле азыр биз деле ойлоп атабыз, мындан дагы өнүгөт депчи. Кийинчерээк ошо башкача болуп калат деп биз деле оюбуз ошондой болуп турат да азыр. Өнүгөт деген. Кошуна мамлекет казак бауырлар ойногон көкпарга кандай карайсыңар? Айырмачылык канчалык деңгээлде жана? Көкпар эми ал оңоюраак да. Оңоюраак бир аз, мындай тайгазандай кыйыныраак болуп. Бу жерде система түзүш керек да, план менен чыгыш керек. Көкпар биздин жер улактай деле, аны айылдагы балдар деле чабат да анчы. Буга деген карлуу балдар керек да, казанга. Биздин көкбөрүчүлөр үчүн ошол жер улакка жакын болуп атат. Силердин ошо жаш кезиңерде ойногон жер улакка жакын кичинекей тегерек чыйындын ичине салып жатышат. Казак туугандар үчүн канчалык оор деп ойлойсуздар тайгазанга ойногондору? Алар деле башында тайгазан ойноп жүрүшпөдү эле, анан кийин эле атаандашты көргөзө албай калды менин оюмча. Ошондой болуп калды да. Политикалар болуп кетти окшойт да ортодон, менин оюмчачы. Бул өздөрүнчө бир өзүбүздүн эмебизди, жеке эмебизди чыгарабыз деп ушу кыргыздарга көкпар деген негизде жок болчу го дейм. Көкбөр эле болгон да. Көкпар болуп кетти анан аякта өздөрүнчө. Ал дагы эми казак туугандардын чечими. Аларды сыйлаш керек. Жетекчилик тарабынан жалпы эми командага токтолобуз, Сары Өзөң ушул Нооруз
2022 кубогуна кетип жатканда жетекчилик тарабынан кандай тапшырма болду эле? Жеребьевканы кармагандан кийин, ошо чүчү кулакты колго алган учурда башкы машыктыруу тарабынан кандай сөздөр болду? Оюнга чыгаардын алдында эми жакшы эле план чийип чыкканбыз негизичи. Анан эми ар кандай болуп калат да, бул спорт да, күчтүүсү жеңет. Ал балдар деле оңой балдар эмес, алар да убагында өсүп келе жатат, көбү жаш балдар. Ал аякта уже мен курактуулардан почти калбай эле калыптыр. Кышы менен өздөрүндө ойношту, областной оюндарында жакшы аттарды тамдап алышыптыр, жакшы балдар көбөйүп кетиптир, күчтүү экен алар дести эле. Бизде деле мыкты балдар чогулган, биздин кичине ошо өзүбүздүн технический эмелерибиз бар да, кичине кемчиликтерибиз бар да. Эми ошолор тууралап алып 9-майга аракет кылып көрсөк деп атабыз кайра дагычы. Аттарыбыздан дагы, балдарыбыздан да кичине кетип калды да өзүбүздөнчү. Аргымактардын эмне жагы начар болуп жатат? Сиздин да буга чейинки берген бир маегиңизде ошо аргымактар тууралуу сөз болуптур. Эми баягы астындагы аргымак баары тең келишип турса, анда алдыга жыласың да. Эмне жагын ошондо? Кээ бир балдардыкы слабыйраак болуп калды аттар дестин. Кээ бир балдардыкы мыктыраак болуп калды. Дагы ошондо мыктыраак аттарды алыш керекпи командага, же ошолор деле дасыктырса болобу? Жок, аларды мисалы үчүн эметсек, ошо буларды пенсияга чыгарыш керек да, кыскасы. Алды канча карабызды азыр? Көп эле жыл ойноп келген аттар да булар. Көп жыл ойногон. 10 жыл барбы? Эми 10 жыл болбосо дагы мен минген жыганга 2015-тен бери ойноп атат да. 15-тен бери 7 жыл. 7 жылда уже ат ортодон да мен минип жүрүп бөлөк минип калган ортодон. Ошондо ат бузулуп калган да. Азыр вообще түшүнбөстүк болуп атат, ат экөөбүз бирибизге түшүнбөйбүз да. Ошондой болот. Балдардык ошондой эле болуп атат да, аттар менен балдары. Биз да жаңы чогулганга бири-бирибиздин тилибиз таппай калдык деп ойлоночу. План чийип чыкканбыз, бирок иш жүзүнө келгенде башкача болуп кетти да. Дубайсан аргымак ошо Сейитбек Анарбек уулу менен чыккан. Ал аргымактан көп күттүңөр беле? Эми ошол аргымакты биз деле ошо оюн көрсөтөт, жакшы оюн деп келген атчы Сейитбек экөө. Ал да ат кичине табы жакшы келишпей калды да оюнда. Мурда ошо аргымак жагында ошо Көкбөрүгө сөз түшкөндө ошол кошуна мамлекеттеги ошо казак туугандары мыкты жылкыларды сатып алып кетет, акчанын күчүнө салып деген да сөздөр жүрчү. Азыр ошондой күчтүү аргымактарга чоң бир суммадагы акчаларды сунуштаса бересиңерби? Кандай бизге сунуштаса? Өздөрүңөр минип жүргөн аттарга эгерде мыкты болсо ошо чоңураак акча. Башка өлкөлөрбү же кандай? Башка өлкөлөр эми мурда сатып алабыз десе, сатып алабыз десе, казак туугандар мурда ошентип алып кетип калат. Эми андай элдин бар эле бизде сатып эле Кыргызстанда. Негизи эле көп балдар ошентип ат үйрөтүп сатышат да. Минишет, аты мыкты болсо сатат. Командага келген аттын бар эле элдин аты да булар сатылып келген да. Жок. Чет өлкөгө дейли, ошол атаандаш боло турчу. Көчмөндөр оюндарында атаандаш болуп калышы мүмкүн Казакстан. Эми ал эме да. Клубтун аттары сатылбайт. Мисалы үчүн клубтун аттары сатылбайт. Мындай мисалы үчүн карапайым эл аттарын сатат эми алар. Жакшы болсо, өз мекендин ичинде болсо жакшы. Мекендин ичинде болсо жакшы, эми буга чейин негизи көп жакшы аттар Казакстанга мурда кирген да. Ошо мурунураак дейм да. Кийинки учурда алар бизден деле көп ат албай калды. Алар өздөрү да билип алды кантип атты үйрөтүштү, эмне кылышты. Клубтун дагы өзүнүн ошо саяпкери болобу жылкыларды таптап даярдап бергенге? Ар бир клубтун өзүнүн саяпкери болот, врачы болот, жетекчиси болот, тренери болот, капитан болот. Жакшы. Финалдагы беттешиш жөнүндө сөз кылалы эми. Финалда кандай ойлор келди ошо финалга чыгып аткан учурда, финалдан кийин? Эми финалга чыгып атканда ой баары эле утулабыз деп барбайт да. Утабыз, утканга аракет кылабыз деген ой менен барат эми. Иш жүзүнө келгенде ар кандай спортто бул күчтүүсү жеңет. Дестин ал балдардын аттары да күчтүү экен, өздөрү да жаш балдар күчтөнүп тур. Бизде дагы кичине өзүбүздүн кемчиликтерибиз бар эми. 9-майга аракет кылабыз Кудай берсе түздөгөнгөчү. Бизде да жаш балдар арасына кошулса эми дагы Кудай берсе жакшы эле болот. Ошол фаворит атанган ала тоо командаларын эми тайпалык баскычтан эч кандай көйгөй жаралган жоксуңар өзүндө. Аба ырайынын ошо бузулганы бир аз маселе жаратабы деген ойдо болчумун, бирок
ал деле көп маселе жараткан жок да. Ошол бирок биз ага чейинки финалдагы оюнда ага чейинкидегидей оюнду көрө алган жокпуз да эмнегедир. Жакшы эс алуу болбой калды, же аргымактарга жакшы эс алып үлгүрбөй калышты. Менимче бир күн Ала Тоо менен биринчи оюн болчу. Аттар дагы күчүндө турган маал эле. Ал жерде жакшы эле оюн болбоду Ала Тоо. Анан кийинкиге кайра тигилерге дагы чыкканга уже биздин кээ бир аттардын дарманы жетпей калды да, действительно элечи. Жашатып калган аттар да бар болчу анын арасында. Действительно тигилердин ортосунун аттары да мыкты да. жекеме жекеде көйгөйлөр болду ошондой аргымактардын көп жылдан бери анын ортонун аттары негизи ынтымак командасыныкы жакшы, негизи көп жыл болуп кетти аларда. Ага чейин Архилес келет эле, азыр жана Торат чыкты. Анын артынан эле берки Торат чыкты. Аттар менен Кыргызстан экөө жакшы чыгып калды да ынтымакка. Көбүнчө оюнду ушундай мисалы аба ырайы ушунга болгонго жараша ошо ортонун аты чечип коет да. Көп оюнду. БТР жакшы эле оюн көргөзүп аткан ага чейин, бирок финалда эмнегедир ынтымактын аватары чыкты. Аватарды бирок ага чейин көп жекеме жекеге салышкан эмес да. Тайпалык баскычтагы оюндарда, плей-оффто. Аларда ошондой тактика баштан эле түзүлгөн деп ойлойсуздарбы ынтымактын? Алар деле ошо мыктысына салайлы деп дайындашат да, биз деле ошентип аракет кылдык. Эми биз деле БТРди биринчи лигада эмес белем. Биринчи лигадан мыктат болуп чыккандан анан эми Сары Өзөн өтпөдү. Биз деле жакшы оюн менен алып чыкканбыз да алатты, ошо мыкты болот го вышкада. Эми ар бир аттын өзүнүн даражасы болот экен. Балдардын да ошондой да, ар бир баланын өзүнүн даражасы болот. Мен мисалы үчүн Заштада жүрөм эле, еңип сала албайм да, ошондой да. Аякта кээ бирөө бар, Зашта кыла албайт, наоборот. Бизде да кээ бирөө Зашта кыла албайт. Бул спорттун өзүнүн структуралары бар да, мисалы. Ошон үчүн 12 баланын ичинде. Тигилер деле жакшы мыкты балдар экен, күчтүү. БТР канча кар басып калды азыр? БТРдин ошо точный жашын билбейт экенбиз да бизчи. Бирок өсө турчу жылкы жаш эле, өтө деле убакыт өтө элек деп ойлойм. Эми Жигандан жанында жаш эле. Эми алдыдагы чемпионат 9 май тууралуу сөз кылалы. Баткенде өтөт дейт, өтөт болуп дайындалды. Ал жака эми даярдыктар качан башталат? Дайындыктар уже башталат. Эми бул биз эми могу бир эки күн ичинде тынып алып эле анан кийин ошо ат дайындайбыз. Ат издеш керек ба? Планда барбы аттарды жаңы жылкы салуу? Карапайым элде атты болтура. Ат көп да. Бул команданын дагы азыр мурунку жетекчилер алмашып, азыр ошо жаңы байкелерибиз колдоп, эми ошол байкелерди эми Кудай бурса ат алып беребиз деп атат эми. Ошолор эми байкелер оюздагыдай аттарды алып берсе дагы аракет кыла беребиз. Дасыктырууга убакыт тар болуп калбайбы ошо жаңы келген аргымактардан? Эми биз да ошол атты эми алганга жараша ошол атты байкап алабыз да, карап. Ошол ат мисалы үчүн батыраак үйрөнүп кетет. Батыраак ошо оюнга дайын болот. Ошо ягында карайбыз да, ошо карап алаганга аракет кылып атабыз да ошону. Ал башка клубдардан ошо биринчи лигадан дагы аргымактарды байкадыңыздарбы ошо? Эми ал биринчи лига ойногондорду эми азыр ала албайбыз да ужечи. Бар жакшы аттар, бирок алар эмки Ноорузга чейин ала албайбыз да. Ошондой. Кайсы клубка ойногон ат ошо бир жыл ошо жака ойнойт да. Кайсы клубта ойногон бала ошо бир жыл ошо клубка ойнойт да. Демек силер азыркы ошол биринчи жана жогорку лигада ойногон жылкылардын арасынан ала албайт экенсиңер да, жаңы жылкы аргымактарды. Түшүнүктүү. Демек айыл жергелеринен оюнга чыкпаган, айыл жергесинде улакка салынып жүргөн аттардан көрүш керек. Бар да, айылдарда бар. Издесе чыгат. Жакшы аттар бар. Уста көрүнө элек, билинбей ушундай жүргөн аттар көп азыр. Сиз минген жылкыңыздын эмнесине басым жасайсыз? Мисалы коргонуу тарапка кандай жылкы керек? Бою узун жылкы керекпи же чапалдаш бойлуу жылкы керекпи? Тарапка эми бою бийигирээк болгон жакшы да, коргонууга. Бийигирээк. Бүт оз элпек, чуркаган, тоскоон, коргонду кошо эле да, главное. Жылкыларда ошол колу түшүп калган деген сөз бар. Ошол орундай жылкыны бир карап биле аласыңарбы силер? Ошо мал тармагында колу түшүп калган, буту чыгып кеткен алар булар башка бөлүктөргө бөлүнөт. Колу түшүп калган ат ал акса эле көрүнөт, ал эле кишиге көрүнөт. Нагрузкада көрүнүп калат. Демек аны баарын байкайсыздар. Анда машыгууларга токтололу. Кайсыл жакта өтөт сборлор? Сары Өзөндүкү.
Эми азыр 9 майда айта элем, жетекчилер кандай чечсе ошондой болот да. Буга чейин Баткен жергесинде болдуңуздар беле? Көкбөрү ойнодуңуздар беле ал жакта? Жок. Кандай жаңылык күтүп атасыздар? Элестетип да койгон жокмун мен. Кандай болорун элечи. Аяктык эми күн ысыгыраак чаң болот го деген эле ойдобуз да бизчи. Күн да жылый. Ооба. Бул жакта бул Норузда баткак болсо ал жакта чаң болот. Ошондой эле болот го деп. Жакшы. Алдыдагы пландарыңыздар кандай? Алдыда Ушу клуб жөнүндө жагында. Эми Көкбөрү тармагы болобу же өзүңүздүн жеке пландарыңар барбы? Келишимдер канча жылга түзүлдү азыр өзүңүздүн? Эгерде Биздин негизи келишимдер мен намыска чыгарылып баргамда чүй чогулайлы деп. Башка клубтарда көп жыл ойнободум. Анан эми ошо чүйгө да ойноп коеюн, ушул жакта бир коргоюн деп ниет менен баргам. Талай экен менен ушу Чыңгыз байке чакырган. Келип чүйгө ойноп берди. Булар казыркы жетекчилер да. Ал байкелер менен илгери кабыл бери тааныйм да. Ошол клубда ойноп жүргөндө ошол жакта да мени колдоп жардам берип жүрүшкөн. бул командада эме болуп калды да, Сары Өзөн. Мен өзүм дагы мен дагы ушу бөлөк клубка өтүп кеткем. Достукта ойноп. Анан чүй чемпионатта утпадык го. Чүй облас. Анан ошондон кийин эле сүйлөшүлүп эле ато Сары Өзөн командасы уже вообще артка кетип бараткан клубчу. Артты көздөй эле барып уже акыбал начар болчу да, өтө эле начар болуп калган. Анан ошо Талайбек Чыңгыз байкелер эле ушу колдоп кайра чүйдүн балдарын ушу Сары Өзөн чүйдүн командасы болгон. Команда чачырап кетейин деп калган да негизи. Анан чогулткан да. Кайра чогултуп, башыбызды бириктирип, башка клубтарда жүргөнбүз да. Мен жаш күчтө жүрүп, мектеп ачып, бул жакта аракет кылып аткам, жаш балдарды өстүрөйүн деп. Анан ушундай атты баштуу байкелер кайра ынтымакка чакырып, эми чүйдү до конца короп койгула дегенден анан аргасы клубтагы балдар чогулду. Эми азыр жаңы башыбыз бириктеп аракет кылып көрөбүз да. Биринчи ойун, биринчи чемпионат анда жакшы эле өттү дейли. Өзүңүздөрдүн кичүү ошо демек байкелер сиздерди кайрадан Сары Өзөндүн курамына чакырганы тажрыйбалуу оюнчулар керек болгон, азыркы жаш өсүп келе жаткан. Сиздер кандай кеңеш бересиздер ошол жаш аркаңарда келаткан көкбөрүчүлөргө? Негизи үйрөтүш керек да, колдон келсечи. Анан эми көп булак жолдор мен үйрөткөндөрүн эле байкабайм, эми ошо мектеп ачып ушундай кылсамбы деп кийин мен ойлонуп ошону ачканбыз. Азыркы Көкбөрү мектебинен сырткары дагы мектеппи же ошол? Жок, ушул мектептечи. Бир аз кечирээк токтолоюн деп жаткан бул суроого. Көкбөрү мектеби. Сиз эми ошо сурап атпайсызбы жаштарга кандай кылабыз деп? Жок, мен Сары Өзөндүн азыркы курамындагы жаштар оюнчулар деген суроону узатканда, капитан катары сиз ушул оюңузду айтыңыз, андан кийин Көкбөрү мектебине токтололу. Эми жаш балдарды биз ошол жерде жүргөндө эле уже үйрөтүп айтабыз. Мындай кыл, эңкейгенде мындай эңкей, салганда мындай кыл. Бирөө тосса биягына мындай кылып чык деп. Мисалы үчүн ошол жердеги улуураак оюнчулар, балдар жаш балдар келгенде ошолорго айтып эле. Кээ бирөө бар жаш балдар эми келгенде эле ушу чоң оюнчулар менен кичине сүрдөнүп, өзүн тартынып ойноп калат. Ошондойлордун тартынба, ойно. Ошондой элемелер болот да. Жакшы. Азыр Көкбөрү мектебине бир аз токтоодон кийин кайрадан токтолуп кененирээк суроо алайын. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, 24 мартка алынган хронологиялар жалпы ушул күнү дүйнөлүк спортто кандай окуялар болгондугун көрүп өттүк. КТРК спорт телеканалынын түз эфирин арена берүүсүн андан ары жалгаштырабыз. Бүгүн бизге конокко Сары Өзөн Көкбөрү клубунун оюнчулары келип кызыктуу маек куруп берип жатат. Андан ары сөздү улайлы. Белек байке, Көкбөрү мектеби ачылды. Биринчи лиганын алкагында менимче татыктуу эле оюн алып барышты. Өзгөчө Жетөгүз командасы менен болгон оюн өтө бир күйөрмандардын ошо көңүлүн өзүнө бурдурду да. Эми ал курамды кайсыл жактан чогулттуңуздар, ал оюнчулардын бардыгын? Ал курамда деген ар кайсы областтан балдар бар да жерде. Ал биз тиги Инстаграмга, Ютубка ошо реклама кылып эле чогултуп алганбыз. Мектеп ачылды, ушундай үйрөтөбүз балдарды депчи. Айыл жергелерине чапкан таланты бар, таанышы жок балдар да аларчы. Ошо элге көргөзүп, ушу 9-май 31 ушу клуб Көкбөрүдөн школдон чыгарып, элге көргөзүп таанытайлы деген ой менен аларды үйрөткөнбүз ошол жерде. 1,5 ай 2 ай үйрөнүштү алар келип.
Кээ бир балдар бар болчу, нолдо келип үйрөнгөн балдар бар. Кээ бири бар машык айдап жүрүп келип улакчы болуп атат. Ошондой мектепте өтө кызык нерселер көп да. Командадагы оюнчулардын орто жашы канчада азыр? Орто жашы 22. 22 жашта. 21, 22, 18 жаштык балдар да бар да арасында. Жакшы. Идея эмнеден улам келди бул? Идея мен Казакстанга улакка баргам да. Ал жакта ошондой мектеп бар экен, үйрөтөт экен кадимкидей эле. Өкмөт каржылайт экен аякта. Биз өзүбүз жеке ошо эл өздөрү төлөгөн акчасын өздөрү үйрөнүп атат да бул жерде. Анан может кийин өкмөт карап калабы может. Буга чейин Кыргызстан тарыхында көкбөрү мектеби болгон эмес? Жок болчу да. Жок болчу. Жок болчу. Ошо каалоочулар мен да келип көрөм дегендер көп болду аябай соц тармактар тууралуу. Башында маалымат аябай көп болду. Биринчи Канчадай орто эсеп менен канча адамдай? 40 бала чогулуп кеткен да башында. Бала чогулган. Ошонун арасынан тандап алдыңыздар. Жок, аларды үйрөнүп атып кетишкендери бар. Айрда курс ошо үйрөнө турган курсу 1 айлык болчу да. 1 ай үйрөнүп кетишти. Кийин анан кайра Ноорузга башкалар келди да. Ошонун арасынан тандалып чыккан балдар могулар да. Демек бул эки тайпа. Экинчи потокто чыккан балдар да булар. Булар өзлөрүнүн айыл жер кезинде ошо ойноп жүргөн видеолорун ыргытышып, анан ошо видеолорун көрүп, структураларын, боюн бүт карап анан чакырып алгам да мен. Аргымактарчы көкбөрү мектебиндеги аргымактар кимге таандык? Аргымактар дос балдардыкы бар, өзүмдүкү бар. Инилер берген кээ бир аттар, ушу менин атымды таанытып, улакка үйрөтүп бергиле деп. Көлдөн берген тааныштар балдар. Эми алар деле баягы ошо айыл жер кезинде аты көрүнө албай анан ошо Ноорузга мияка оюнга чыкса экен, менин атым мыкты болсо экен деп берген аттар да. Ошондой 83 деле ошонун арасына кирет да. Бул да ошо мектепке ошентип келип калган, сатылып. Ошол көкбөрү мектебинин эми алдыдагы коюлган максаты кандай? Эми алдыда ушу жакшы балдарды эле өнүктүрүп, үйрөтүп чыгара берсекпи дегенбиз. Эми бизден үйрөнүп, анан башка клубтарга көрүнүп кетсе, тартып кетсе жакшы эле да. Кээ бир балдарга шанс да бул. Мисалы, айерде 3 мал тамак, жатакана, спорт залы бар. Клубтар машыккандай эле машыгышат. Ат менен тренировка кылышат. Казан салдырып койгонбуз, полясын түртүп. Бүт бар да. Өтө жакшы экен. Негизи ошол башка спортду алып көрөлү, командалык спорттордон ошо футболду болобу, хоккейди болобу, ар бир жаш курагы менен бөлүнүп, машыгууларды өткөрүп, андан соң өздөрүн мыкты деңгээлде көргөзгөн оюнчулар негизги курамга өтө алат да. Ошондой пландар барбы алдыда жаш курагы менен бирден курама түзүп? Булакты негизи 18 жаштан өйдө тартканы жакшы да. Анан баягы ага чейин машыктырып, мындай дасыптырсачы. Машыктырып үйрөтө берсе болот. Анан поляда деген ар кандай учурлар болуп калат. Анан 18ге чыга элек баланы ата-энеси бар, анын жоопкерчилигин алыш керек болуп калат. Ошон үчүн баягы клубтарга уже 18ден кийин алышат да. Анан колдон келсе биз деле ошо 17-18 жаштан өйдө үйрөтүп атабыз да. 5-класс, 3-классты үйрөтө албайсың, ал өзү үйрөнгөнгө да акылы туура келбейт да. Машыктыруучу катары көкбөрү мектебинин Ноорузда берген жыйынтыгын кандай баалайсыз? Эми мен оюмдагыдай жакшы болбой калды, бирок эл айтып атат эми жакшы ойношту, биринчи чыкканга депчи. Бизде аерде дагы кичине кемчиликтерибиз бар да. Кемчиликтерди эмки чыгышына аракет кылам түздөп, жакшыраак үйрөтүп койгонго, ошол балдарды дагы арасына дагы жаңыларын кошуп, казды элдер бар жазып аткан балдар. Мен көрбөйсүзбү, мен тартып көрөйүнчү деген. Эми ошону да бир машыктырып, 1 айдын ичинде дагы составын кичине алмаштырып да көрөм. Демек каалоочуларга эшик ачык, көрүп, баарына мүмкүнчүлүк бергенге даярсыз. Даярды. Эми айерден көрүнүп алса, эртең башка клубтарга сурап кетеби деген ой бар да. Тартып кетсе, жакшы тартса. Биз деле ошентип келгенбиз да айылдан. Тааныш аркылуу келип, анан ошол клубта тартып, ал клубтан көрүнүп, башка клубка кетип, бул балдарга ошондой шанс да берди. Бардыгы тажрыйба менен кетиңиз. Нурбек байке, сиздин оюңуз ушу көкбөрү мектеби азыр быйылкы менин оюм боюнча, жеке ушул биздин кесиптештерибиз ошо көкбөрү эксперттеринин ою боюнча көкбөрү мектеби канааттандырарлык жакшы жыйынтык берди да. Сиздин оюңуз боюнча эмне? Сиз тажрыйбалуу улакчысыз. Оюм боюнча эле мектеп жакшы чыгыптыр да мында. Ушу мектепке мисалы үчүн бул элекке деле айтып атабыз биз мына. Ушу мектептен окуп, ошол жактан үйрөнүп чыккан балдар
ушунча оюн көрсөтүп атып ушу бир ай дайынданган балдар да, окуп үйрөнгөн балдар. А дагы мисалы үчүн ушул балдар дагы такшалып кетсе, уже бул клубтарга кете турган балдар да, бул чоң клубтарга. Мектепке, бул мектеп чыкканы, мисалы үчүн ачылган биздин оюбуз жакшы эле болду да. Ошо Кыргызстанда ачылып, мисалы үчүн ошо кошуна мамлекет Казакстанда барып эле аяка да тамдалып, биз угуп эле жүргөнбүз да. Ушундай тамдалып окуйт экен, балдарды карайт экен, аяктан да бой союн, мисалы үчүн бүт карайт экен. А ошондой эле мына белекте өзү барып көрүп, ушу буяка ачты, ушу балдарды карап, бул өзү да ошондой басым жасап атат да, мисалы үчүн боюна бүт. Топ каруусуна, мисалы балада болот да өз түрүндө каруу. Бүт карап эле мына белектики, мисалы мына чыкты бир ай эметип, уже результат көрсөтүп келатат да муку мектеп. Эми дагы алдыда дагы жакшылап дагы эметсе муку жакшы эле болот деген ойдобуз да мектепке. Менимче бул коюлган максат ишке ашсын дейли байке. Сонун ой, сонун аракеттер чындыгында өтө жакшы оюн көргөзүштү. Жаш болсо дагы өздөрү эми гана топтолуп, жаңыдан бир курам болуп келатса да бири-бирин түшүнүүсү. Сиз көздөгөн оюнчу азыр ошол Сары Өзөнгө кийинки сезондо Сары Өзөнгө өтчү оюнчулар барбы? Көкбөр мектебинин арасында. Эми Кудайым буйрса ошол жакта өзүп атат жакшы балдарчы. Эми мисалы үчүн клуб Ноорузда могу баланы Сары Өзөнгө алайлы же тигини алайлы чакыр десе, эмне мектепте телефон, адрес бүт бар да, жазылып турат. Кайсы айылдан, кайсы областтан айтып турган болсо бересиң да, анан жетекчи менен өздөрү келишим кылып алат да. Бул ошондой түрткү бере турган кылып ачканбыз да. Буга эми жакшы эле аракет кылып койсок, может дагы бир жакшы байкелер салым кошуп бере турган болсо, өнүктүрсөкпү деген эле ой менен турабыз. Эми пока өз каражатыбыз менен эле келатабыз. Эл ошол жерге төлөп, өздөрү окуп, ошол эле акчасын өздөрүнө жумшап атабыз да баары эле. Тамагы бар, залы бар, барып келгени, жатаканасы. Ошол бардык сборго келген убакыт канча? Бир ай беребиздериңиз, э? Убакыт бир ай берилет. Бир айдын ичинде күнүгө машык болобу же ортодон тынып алабы бир аз? Зал бар деп калдыңыз. Бир күн зал, бир күн ат үстүндө. Ошондой. Бир күн залга барышат, бир күн чуркап кетишет, бир күнү ат минип алып, полега чыгып, Казанга тренировка кылабыз. Кадимкидей эле. Айдын аягында булардын канча деңгели үйрөнүп калганын улак союп, тартышып, экиге бөлүнүп алып, анан курдак кылып, жеп, ошо менен үйлөрүнө кетишет. Жакшы. Соц тармактарда эмнеге көкбөрүчүлөр ушул аргымактардын атын орусча башкача ысымда коюшат деп деген сөздөр жүрүп жатат. Сиздин минген аргымак эмнеге 83 аты? Ал эмне болуп калат? Мен ал атты минем. Байтиктин 200 жылдыгында той болуп, ошол жерде чоң курултай той болуп өткөн. Ал атты ошо бир инилер алып келип, ал негизи бир достун аты экен. А мен достун аты экенин эле билген эмесмин. А менин атым буту кезилип калып, булакка чыкпай калды да, ошол атты списокко кошкон. Кошкондо мен бирөөнүн атын, кличкасын, эчтекесин же атын ысымын билбесем. Табыросу бар экен аттын жан башында ушундай 83 дегенчи. Анан аттын кличкасы эмне дегени 83 деп жазып койгула деп коюп, ошо ушундай болгон. Андан кийин эси ошо досуңуз таарынган жокпу эмнеге? Андан кийин билдим мен ал достун аты экенин. Анын ысымы кандай экенин казыр деле билбейм мен. Сураган эмесмин да, ошол табыро коюлуп туруптур да жан башына. Ошо 83 деп жазып койгом, ошо 83 болуп кетти. Сиз минген аргымак эмнеге жыган? Меники жыган эми 2015 жыган жаңасы болуп келген да, жаш. Ошол ол деле мисалы үчүн биздин жетекчибиз Рамис. Ал өзү бул Кожомкул Рассвет командасында да жаш кезинде ойногон. Ошо Кожомкул командасына ошо Казакстанга бир ат сатылып кетиптир. Ошо коргоочу ат экен, жыган деген. Ошонун атынан эле бул ошол жетекчибиз коюп койгон да жыганды. Ошол бойдон эле жыган калган да бул. Карьераңыздарды бүтүргөндөн кийин эмне менен алек болоюн деген ойлор бар? Ойлор, пландар. Спортто карьера сөзсүз түрдө. Пландар көп. Эми ошонун баарын абатылам четинен ырыскы берип келатат. Эми Кудай буйрса ойлор бар, ошо мектеп өнүктүрсөмбү дейм. Башкы машыктыруучу катары, айыл апада мал сал бар, ата энеме пайдам тийсе экен дейм. Кыргыз элиме ошо мектепте бир пайдам тийсе экен деп ачканбыз негизичи. Сөзсүз түрдө тиет байке пайдасы.
Ошол анан эми Нурбектин пландарын билбейм. Нурбек байке, сиз? Биздики билбейм, биздики эле майылда болгондон кийин ушу мал чарбасы менен эле болот го. Саяпкерчилик же башка машыктырчылык? Мен эми андай Нурбек да мен ойлойм ушу кийин мектепке келет булар, агай болот да. Эмне кылат? Чакырсам келишет да. Кудай буюрса ушу жакшы балаларды негизи ушу агай кылсам деп ойлоп жүрөм мен делечи. Аерде баягы эл көбөйсө ушундай тажрыйбалуу, мисалы Кыргызстанда көп да жакшы балдар. Конечно. Коргоочусу бар, ортого чыкканы бар, эми жашы өтүп баягы спорттон чектелгенде дагы ошо бир элге пайдасы кызмат тийип кетсе, ошо мектепте именно ошондой Нурбекке окшогон ортого чыккан балдар, нападение ушул балдар возрасы келгенде ушул жерде агай болуп кызмат кылып берсе элге жакшы эле го дейм менин оюмчачы. Алдыдагы ошол 9 майдагы чемпионатта ийгилик, машыгууларды жакшы өткөрүңүздөр. Алдыдагы пландарыңар, максаттарыңар ишке ашсын. Көкбөрү мектебинде көп мыкты көкбөрүчүлөр чыгып, Кыргызстандын намысын коргогон көкбөрүчүлөр көп болсун. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы бир аз жыйынтыкталып бара жатат. Көкбөрүчү болом деген жаш, кичинекей, жеткинчек балдарга эмне деп кайрылуу жасайсыздар? Кандай кеңеш бересиңер? Ата энесин уккан жакшы балдардан болуш керек, алар ден соолукту караш керек, физически здоровый болуп туруш керек. Көкбөрүчү боло бербейт каждый второйчу. Көкбөрүнү тарта албаганы бар, мисалы машина айда албаганы бар да. Мен мисалы машина жакшы айдай албайм, улактар ушундай эле. Анан эми аракет кылса баары Алладан да, Алланын буйругунан аракет кылса берет. Ниет түз коюш керек да. Байке, сиз? Эми ошондой тарбиясы жакшы болуш керек балдардыкы. Ошо айтканды уккан, мисалы үчүн бейбаштык кылып кетсе да болбой калат айрдан. Мисалы үчүн ошо эме керек да, мына амал көйдө болуш керек бала. Мисалы үчүн ошол жерден ойлонуп иштеп да кеткендей болуш керек да балачы. Ошо аракет кылыш керек, биринчиден аракет кылып ушул убакка ойнойм деген балдар көп ат үстүндө аракет кылып, көп машыгып, мисалы үчүн ошондой кылса ойноп кетет да. Жаш балдарды деле ошого чакырабыз. Главное эмне тренировка кылышсын, машыгышсын, ат минишсин. Ошол балдарга. Анда, урматтуу коноктор, сиздерге эркин микрофон. Көрөрмандарыңыздарга кайрыласыздарбы же ата энеңергеби, үй бүлөңүздөргөбү? Нуке баштайсыңбы? Сен баштабайсың. Мен кайрылым эми кыргыз элиме тынччылык, ден соолук бар. Кой Таш айылына өзүмдүн салам. Ата энеме ден соолук каалайм, бир туугандарыма, жалпы мусулман бир туугандарга каалайм. Бизде тынччылык болуп эле ушу өнүгүп өзө берели. Бир кол болсок, бир жең болсок баарыбыз алдыга кетебиз, Кудайым буйрса. Анан бөлүнүп сөлүнө берсек эми андан эч ким жарыбайт го дейм. Ал клуб күчтүү клуб экен, мен ал балдарды да жакшы тааныйм. Кийинки Туркогон клубда дагы чогуу ойногон балдарым бар, алар да күчтүү. Эми Аллатылам рызкысы берген ушул экен. Кудайым буйрса 9-майга да аракет кылабыз, жаш балдарды өстүргөнгө да аракет кылабыз. Өзүңүз айткандай, бул спортту өйдө алып чыгып алсак, футболдун дәрежесине жеткирип алсак, вообще жакшы болот го дейм. Ошол эми кыргыз элин баарыбыз бир болсок, бирдеме тынчтык чыгат да. Анан бөлүп жарылына берсек чыкпайт. Агай, сизден? Биз деле ошо кыргыз элибизге тынчтык каалайбыз. Ошондой эле ынтымак. Ушул да алда келаткан ушу командаларга айтып коеюн, ушу келаткан 9-майга жакшы дайынданып, андан кийин үйлөрүнө барып келишsin. Ошондой эле айылыма чөмчекке салам. Рахмат байкелер, эфирге келип бергениңиздерге кызыктуу маек болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен КТРК Спорт телеканалынын арена берүүсү жыйынтыкталат. Бүгүн менин конокторум Сары Өзөн Көкбөрү клубунун оюнчулары Нурбек Юсупов жана Белек Мукаев байкелер болду. Кайрадан экран аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.